الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Бүткүл аламдардын жаратуучусу, бүткүл аламдарды башкарган, бүткүл аламдарды рызык менен камсыз кылган, жаратууда эч бир нерсеге муктаж болбогон, эртең кыямат күнү бардык инсаниятты, бүткүл маклукатты тирилтип махшар майданына чогулткан, сиз менен бизди жаратып, сиз менен бизге рызык берип, сиз менен бизди туура жолго багыттаган Аллах Таалама алкыш мактоолор болсун. Жана пайгамбарлардын мөрү, Аллах Тааламдын эң сүйүктүү кулу, пайгамбарлардын мырзасы, сиздин биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах Тааламдын салават саламдары болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, кечээ сиз менен биз Аллах Тааламдын буйруктарынын бирөөсү болгон зекет жөнүндө токтолуп өттүк. Зекет Аллах Таалам буйруган буйрук, ошол эле учурда ислам түркүктөрүнүн бирөөсү болуп эсептелерин кечээ токтолуп өттүк. Эми бүгүн Аллах Таалам насип кылса, зекетти алуучулар, зекетти алууга татыктуу болгон 8 түрдүү адамдарга токтолобуз. Бир туугандар, Аллах субханала таалам зекетти парз кылгандай, жана зекетти белгилүү бир өлчөмгө жеткенде парз кылган сыяктуу зекетти алуучуларды дагы белгилеп койду. Бул жөнүндө Аллах субханала таалам Тауба сүрөсүнүн 60-аятында ушундай деп айтат: Иннамас садакату лил фукараи вал масакини вал амилина алейха вал муаллафати кулубухум وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Чындыгында зекет факырларга, мискиндерге, ушул ишти кылгандарга, жүрөктөрүн жибитүү үчүн капыр адамдарга, жана кул азат кылууга карыздар адамга, Аллахтын жолунда жүргөндөр жана мусапырлар жана Аллах Тааламдын жолунда жүргөн адамдарга берилет деди. Фаридатан мин Аллах, Аллах Таалам бул нерсени парз кылды. Аллаху алимун хаким, Аллах Таалам данышман зат. Демек Аллах субханала таалам ушул аятта 8 түрдүү зекет алуучу адамдарды чектеп койду. Демек ушул аят сиз менен бизге зекетке татыктуу инсандарды көрсөттү. Аллах субханала таалам өзүнүн данышмандуулугу менен, өзүнүн адилеттүүлүгү менен, өзүнүн ырайымдуулугу менен зекет алуучуларды 8 түргө гана чектеп койду. Жана ушуларга берүү парз экендигин баяндап өттү. Мындан башкаларга берүү шариатта туура эмес экендигин дагы Аллах субханала таалам баса белгилеп өттү. Аллах субханала таалам бул нерсени 8 түрдүү адамдарга белгилеп койгону бул Аллах Тааламдын данышмандуулугу. Аллах Тааламдын чексиз илиминин негизинде ушул өкүмдү эмне сиз менен бизге буйруп койду. Бул 8 түрдүү адамдардан башкага берүү ал зекет эмес болуп эсептелип калынат. Демек, момун мусулман адам зекеттин берүү үчүн ушул 8 түрдүү адамдын бирөөсүнө же болбосо ушул 8 түрдүү адамдын ичинде табылган адамдарга берүүсү зарыл болот. Эми ар бирине бирден токтолгонго аракет кылабыз. Биринчиси Аллах субханала таалам аль-факир деди. Факир деген ким? Факир деген өзүнүн чыгашасына ийгилик кылбаган адам. Тактап айтканда, нафакасы, үйүндөгү бала чакасыны камсыздоо болобу, же болбосо өзүнүн камсыздоо болобу, ушул нерсеге ийгилик кылбаган адамды факир деп айтат. Кээ бир алымдар бүгүнкү күндөгү жеп жаткан тамагы бар болгон болсо, эртең эмне жешин билбеген адамдар деп айтат. Эч кандай ал инсанда стабилдүү айлык жок. Эч кандай ал инсандын кесиби жок. Эч кандай ал инсандын кесиби бар болсо дагы
ошол адамга киреше алып келип тура турган нерсеси жок. Ошол адам факир болуп эсептелип калат. Демек, ушул адамга ошол факир дегени жаба турган деңгээлде 1 жылдык зекетини берсе болот. Себеби 1 жыл айланып келгенден кийин кайра баштан зекет берилет деп айтылат. Демек, ушундай адамдар табыла турган болсо, анда ал адамга, албетте мусулман боло турган болсо, ал адамга мусулман зекет чыгарган адамдар зекетини берүүсү зарыл болуп калат. Мисалы, ошолордун катарында айтайлы, бир инсан илим талап кылып жүрөт. Илим талап кылып жүрүп, илим талап кылгандыгы жанагы факирликке алып барган болсо, китеп алайын десе, китебине акчасы жок болсо, окуусуна төлөйүн десе, окуусуна акчасы жок боло турган болсо, демек, ошол адамга факир болгондугу себептүү зекет берилет. Мусулмандардын байтул-мал деп коет. Ошол мусулмандардын бюджети деп айтсак дагы балким адашпасак керек. Мусулман өлкөсүндөгү бюджеттин бир бөлүгү ушундай факир адамдарга төлөнөт. Экинчи, мискиндер. Мискиндер ким? Ал адамдарда айлык бар. Ал адамдарда кандайдыр бир деңгээлде киреше бар. Факирлардан айырмасы, бул инсандар кирешеге ээлик кылат. Болгону бул адамдардын кирешеси чыгашасын каттабай калат. Ал дегени, мисал катары айта турган болсок, эгерде үй бүлөсүнө кетирген акчасы, каржылоосу, квартирасына төлөгөн акчасы бардыгы биригип 20 000 боло турган болсо, ал эми кирешеси 10 000 боло турган болсо, ошол адамдын мискиндигини жабуу үчүн мусулмандардын эмне топтолгон зекетинен акча берет. Жанагы адамдын калган бөлүкчөсүнө жабуу үчүн 10 000. Эгерде 10 000 бере турган болсо, ошол жанагы чыгашасын каптай турган болсо, ошол адамга зекеттин өлчөмүнөн 10 000 берилет. 10 000 12 айга берилсе, демек 120 000 берилет. Ошол адам зекет эмне алуучулардын катарына кирип калат. Бул нерсеге бир туугандар бүгүнкү күндө кээ бир жакшы эле кесиптин ээлери да кирип калуусу мүмкүн. Себеби сиз менен биз билебиз, бир туугандар, көпчүлүк мамлекеттик жумушта иштеген адамдардын айлыгы бүгүнкү күндөгү чыгашасын каттабайт. Чыгашасы деген мубах нерселерге болгон чыгашасы, арам нерселерге болгон чыгашасын айта турган болсок, анда ал нерсе эмне болбой калат. Мисалы айта турган болсок, бир адам 10 000 сом ала турган болсо, ал адамдын тияка тойго баргандыгы, паланчы пустанчынын тойуна кошкон акчасы биригип 20 000, 30 000 болуп кете турган болсо, ал мискинге кирбей калат. Жок, көнүмдүк жашоосун улануусу үчүн чыккан чыгашасыны каптайтыш керек. Баласын окууга жөнөтүш үчүн, көмүр алуусу үчүн, тамак аш алуусу үчүн, ушуга окшогон мубах болгон нерселерге кетирген акчасыны каптоо үчүн ошол кирешеси ошол чыгашасын каптай албай аткан болсо, ошондо зекеттин өлчөмүнөн берилет. Бирок бир адамдын чыгашасына эгерде айта турган болсок, 10 000 таба турган болсо, зекеттин акчасы берилет десе, ал адам 30 000, 40 000 чыгаша кылып деле жибериши мүмкүн. Паланчынын тойуна барат, пустанчынын туулган күнүнө барат, тегинин юбилейине барат, ошентип чыгашасын көбөйтүп жибериши мүмкүн. Жок, мубах болгон чыгашаларны эске алышыбыз керек. Демек, факир бир тил менен айтканда, бүгүн тамак жеп, эртең эмне жеп жаткан, эмне жээрин билбей турган болсо, мискин деген бул бүгүн тамак ашы бар, кирешеси дагы бар, бирок ошол кирешеси чыгашасын каттабайт. Ошол адам мискин болуп эсептелет. Демек, факирга дагы, мискинге дагы зекет берилсе болот. Болгону ошол жанагы муктаждыгын каптай турган деңгээлде. Мисалы, 10 000 жетпей аткан болсо, ошол 10 000 гана берилет. Ага 100 000 же болбосо 50 000 берилип коюлбайт. 10 000 бир жылдыгын эсептей турган болсо, 12 айдыкы 120 000 гана берилет, андан ашык берилбейт. Андан кийин момун мусулман адам өзү негизинен
суроодон тыйылуу керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул нерсе кээ бир адамдарда адат болуп баратат. Сурап ушул айрыкча Рамазан айында зекет бериле турган ай. Ушул айда мусулмандар зекет берет. Зекет жолткан адамдар көпчүлүк учурда белгилүү болот. Ушул зекет бере турган адамдарга барып айтып, мен ушундай мага акча бөлүп бер деп кээ бирлер талап кылат. Жок, бир туугандар, ушул адамдар ушул хадисти эстеп жүрсүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Умар радhiyallahu anhu'dan риваят кылган хадисте ушундай деп айтат: "Ла тазалул мас'алату би ахадикум хатта ялқаллаху азза ва жалла ва лайса фи вajhihi муз'атун лахмин." Адамдар ушундай суроо эшигин ачып кое турган болсо, Аллах тааламды бетинде, жүзүндө бир да эти жок абалда жолуктурат дейт. Ошондуктан мусулман адам суроодон тыйылганга аракет кылуу керек. Эми сөзсүз сураш керек болсо, анда айла жок. Бирок эртең Рамазан келе жатат, Рамазанда берсе төлөп коем да деп туруп, тияктан, бияктан карыз алыш бул эмне жакшы нерсе эмес, бир туугандар. Анан кийин Рамазан келгенде мага бербейсиңби? Тустанчага чалып неме кылбайсыңбы? Зекеттин акчасынан чыгарып койчу мага дагы дештик. Бул шариятыбызда эмне жемеленген сыпат болуп эсептелет. Аллах тааламды эртең бир адам жүзүндө эти жок жолуктурууну каалабай турган болсо, анда суроо эшигин эч качан ачпасын. Момун мусулман адам эмне уялып, Аллах субхана ва таала Куранда ушундай деп айтат: чыныгы кедейлер Аллах тааламдын алдында, мусулмандардын алдында сурай бербейт эч нерсени. Алардын жүзүнөн билесин ушундай муктаж экендигин. Бирок алар суроо эшигин ачпайт деп Аллах таала ушундай сыпаттаган. Сондай эле Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтат: "Мен са'ала ан-наса амвалахум такассуран фа иннама яс'алу jamran фалиястақилла ау лиястакфир." Караңыз, кимде-ким адамдардан өзүнүн акчасы көбөйүүсү үчүн акча сурай турган болсо, демек ал тозок отунун эмнесини, чогуну өзүнө көбөйтүптүр дейт. Валияза билля. Караңыз, бул дегени бир туугандар, кээ бир адамдар бүгүнкү күндө сиз менен биздин коомчулугубузда бар, байыш үчүн башка бирөөлөрдүн зекетин жоголтат. Жок, зекетти ушул муктаж болгондугубуз үчүн гана алуубуз керек. Муктаждыгыбыздан ашыгын албайбыз. Ал эми кимде-ким байыш үчүн, өзүнүн үйүндөгү мал мүлкүнү көбөйтүү үчүн зекет ала турган болсо, ал хадисте эмне деди? Тозоктун отуну көбөйтүптүр өзүнө деди. Ошондуктан момун мусулман адам суроо эшигин жаап коюу керек. Ошондой эле Хаким ибн Хизам радhiyallahu anhu'дан риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай деп айтты: "Инна хадал мала хадиратун хулватун, фаман ахадаха бисахаватин нафсин бурика лаху фихи." Бул ушундай мал жакшы көрүлгөн, мындай ширин дейт. Кимде-ким өзүнүн нафсини неме кылып, тыйып, ушундай неме кыла турган болсо, ала турган болсо, береке берилет ал нерседен. Ал эми кимде-ким ушундай ачкөздүк менен ала турган болсо, ал нерседен береке кетет деди. Валиядул улия хайрун мин алияди суфля. Ушул хадистин аягында ушундай деп айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: берүүчү кол алуучу колдон жогору деди. Демек бир туугандар, Аллах таалама дайым дуа кылайлы. Аллахым бизди берүүчүлөрдөн кылгын, алуучулардан кылбагын деп. Себеби берүүчүнүн даражасы дагы жогору болот алуучуга караганда, иншалла. Ошол эле учурда караңыз, берүүчүнүн колу алуучунун колунан жогору дегендиги, берүүчүнүн даражасы Аллах таалам алдында эмне алуучуга караганда жакшы деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып өттү. Абдуррахман ибн Ауф радhiyallahu anhu айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты дейт: "Ла яфтаху абдун баба мас'алатин илля фатаха Аллаху алейхи баба фақрин." Ким өзүнө суроо эшигин ачып ала турган болсо, Аллах таала мага факырлык, кембагаллык эшигин ачып койду деп. Ошондуктан ушул хадистер бир туугандар, сиз менен бизди сурап жүрүү, адат кылып алуудан тыюу керек. Туура сиз менен биз муктаж болсок, сурасак жемеленбейбиз иншалла. Шарият жемелебейт бул нерсени. Муктаждыгыбызды жабуу үчүн шарият эмне?
эгерде факирлердин катарына же мискиндердин катарына кирип калсак, зекетти алганга уруксат берген. Бирок шариятыбыз тыйган жери ушул суроо эшигин ачып, өмүр бою ушул нерсе менен өтүп кетпешибиз керек. Сиз менен биз балким бергенге аракет кылышыбыз керек. Зекетти алуучу эмес, берүүчүлөрдөн болгонго колубуздан келишинче бүт мүмкүнчүлүгүбүздү жумшашыбыз керек. Эми бир адам зекет сураган болсо, ал адамдын жүзүндө ушундай байлыктын аламаты турган болсо, анын абалы зекетке кадырбы же кадыр эмеспи, зекет алынуучуларга киреби, кирбейби, ушул нерсеси белгисиз боло турган болсо, сөзсүз түрдө сиз менен биз ал адамдын эмне абалыны үйрөнүшүбүз керек. Себеби бай болсо, ал адамга зекет берилбейт. Берсек дагы кабыл болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан бир туугандар анын абалын үйрөнүп, эгерде чындап муктаж болсо, ошондо беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга күндөрдүн биринде 2 күч кубаттуу чоң жигиттер келип, ушундай эмне сурады? Акча сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын абалын билбеди, кандай абал экен. Бирок ушундай деп айтты: "Инши'тума атайтукума", кааласаңыздар беремин экөөңүзгөргө тең деди. 2 жигит келип сурагандыктан. "Вала хатта фи али гhaniyyin", бирок билиңиздер деди. Мынау зекеттин акчасына байлардын үлүшү жок деди. "Вала ли кавiyyin muktасабин", ошондой эле күчү бар, кесип кылууга мүмкүнчүлүгү бар адамдын дагы үлүшү жок деди. Бир туугандар, караңыз, эркектер кадыр болсо, күчү бар болсо, жумуш иштегенге, ошол сыяктуу иш кылганга, анда ал адамга дагы мол зекеттен үлүш жок. Себеби пайгамбар саллаллаху ушундай деп айтты: байдын дагы үлүшү жок бул зекетте, ошондой эле күчү бар, күч кубаттуу иштей ала турган адамдын дагы үлүшү жок деди. Ошондуктан бир туугандар, ушул хадистин негизинде күч кубаттуу иштегенге мүмкүнчүлүгү бар адамга берип көндүрбөшүбүз керек. Эми берсек, балким кээ бир ушул 8 түрдүүнүн бирөөсүнө кирип калса, берсек болот, бирок көндүрбөшүбүз керек. Себеби ошол адам ушул зекеттин акчасын алып, үйдө бутун асып коюп, жалкоо болуп жатып калбаш үчүн. Мусулман адам аракетчил болуш керек. Мусулман адам иштеш керек. Үй бүлөсү бар болсо, үй бүлөсүн бакканга аракет кылыш керек. Жоопкерчиликти сезиш керек. Жалкоолукка үйрөтпөйт. Сиз менен биздин берген зекетибиз ошол адамды жалкоо кылып койбош керек. Үчүнчү түрү, бир туугандар, бул ошол жумушту аткарган адамдар. Ал дегени шарият өкүм сүргөн өлкөдө мусулмандардын жетекчиси ушул ишке дайындаган адамдар болот. Ушул ишке дайындаган адамдар, алар жыл бою зекет чогултат. Бүгүнкү күндө биздин тил менен айтканда налог чогулткан адамдар сыяктуу. Демек, алар зекет чогулткан себептүү убактысын бөлүп, Аллах Тааламдын ошол буйругун аткаргандыгы үчүн эмне? Ушул зекеттен аларга айлык катары төлөп берилет. Зекеттен төлөп берилет, себеби алар ушул жумушту аткарып жатышат убактыларын бөлүп. Эгерде бул ишти кылбаса, алар башка жактан жумуш тапмак. Бирок ушул Аллах Тааламдын буйругуну аткарып зекеттер чогултуп жүргөн үчүн ушул зекеттин эмне бир бүркчөсү аларга айлык катары төлөп берилет. Даже эгерде алар бай болсо дагы. Көрдүңүздөрбү, кээ бир учурда байлар дагы зекет алып калат деп суроо болуп калат. Кайсыл учур десе, ал зекет байлар үчүн адал болгон зекет бул ошол иште иштеген болсо деп. Эми албетте бул шарият өкүм сүргөн өлкөдө. Эми бүгүнкү күндө андай нерсе жок болгондуктан бул түрү дээрлик жокко эсеп болуп эсептелет. Анда ушундай суроо пайда болот. Бүгүнкү күндө кээ бир зекет чогулткан фонддор же болбосо кээ бир зекет чогулткан адамдар бар, кепил болгон адамдар бар. Ошолордун катарына кирип калабы? Ушундай мен зекет чогултуучулардамын деп туруп алса болобу дегенге шейх ушу Усаймин ушул китебинде ушундай деп айтат: "Жок, аларга зекет алууга болбойт" дейт. Зекет алуу үчүн мусулмандардын жетекчилери тарабынан шайланыш керек ушул ишке дейт. Демек, бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк жок болгондон кийин ал жөн эле өкүл болуп калат дагы. Ал өкүл болгондугу үчүн эч кандай бул зекеттен эмне алууга акысы жок. Бир гана учурда ошол жанагы зекетин берген адам өзү каалап зекеттин акчасынан эмес, чөнтөгүнөн каалап сен иштеп жатасың, убактыңды бөлүп жатасың деп берип койгон болсо, ошондон гана ала алат дейт. Ошол учурда гана алса болот, башка учурда албайт дейт. Башка учурда эгерде чогултам десе, Аллах үчүн
ошол жакшылык ишини кылып, бирөөлөргө ушул зекеттин акчалары жетип калуусуна себеп болуп калайын деп кылган болсо, анда бул акчадан бир да грамм эмне албасын. Себеби ал нерседе анакысы жок деп айтат. Андан кийин 4-нчү түрү al-muallafatu qulubuhum, жүрөктөрүнү жибитүү үчүн капырларга деп айтып өттүк. Жүрөктөрүн жибитүү үчүн капырларга, ошондой эле иманалсыз болгон мусулмандарга дагы берсе болот. Ошондой эле капырлардын зыянынан сактануу үчүн аларга дагы ушул зекеттин акчасынан берсе болот. Демек, караңыз, капырларга ислам динине кирүү үмүтү бар болгонсо, ушул сиздин берген зекетиңиз ошол адамды исламга кызыктыра турган, исламга кирип калуусуна себеп болуп калса, анда ал адамга зекет берилет. Ошол эле учурда бир капыр сизге же болбосо мусулман үммөтүнө зыян жеткизип жаткан болсо, ошонун зыянынан коргонуу үчүн ошого ушул зекеттин акчасынан берсе болот. Ошол эле учурда иманы алсыз болгон, зекет берсеңиз иманы күчөй турган адам боло турган болсо, зекет бербесеңиз башка динге өтүп кете турган коркунуч бар болгон болсо, ошол адамга да зекет берсе болот. Бул muallafatu qulubuhum деп айтылган. Андан кийин as-sinful khamis 5-нчи түрү ar-riqab, кул азат кылууда. Албетте бүгүнкү күндө кул ээлөөчүлүк заманы жоюлуп кеткендиктен бул нерсеге көп деле муктаждык кылбай калды. Бирок негизинен билип коюу үчүн кул азат кылууда кулдун түрлөрү болот. Mukattab деген түрү болот. Ал өзүнү кожоюндан сатып алган, кожоюну менен келишип, мен сага иштеп өзүмдүн акчамды төлөйм деген кулдун түрүнө гана берилет. Ошол адам ошол азат, толук азат болуп кетүүсү үчүн ошол жардам катары зекеттин акчасынан берилет. Ал эми ал ошол зекеттин акчасын алгандан кийин ошол өзүнүн талап сатып алат дагы өзүнү азат кылат. Ушундай кулдарга берсе болот. Андан кийин 6-нчы түрүндө al-gharimun, ал кайсы? Карыздар болуп калган. Карыздар болуп калган адам 2 түрдө болот. Биринчи түрү бул ошол кандай карыздар десе, албетте карыздын түрлөрү көп да. Карыздын аябай түрлөрү көп. Арамга карыз алгандар бар, адалга арам жол менен карыз алгандар бар, адал нерсеге карыз алгандар бар, мубах нерсеге карыз алгандар бар, сооптуу ишке карыз алгандар бар. Ушулардын кайсынысы кирет ушул карыздар деп Куранда айтылган түрлөрүнө дей турган болсок, биринчи түрү бул эки мусулман урушуп кала турган болсо, же болбосо эки мусулман адам урушуп кала турган болсо, ошол экөөнүн ортосундагы ушундай араздашууну жараштыруу үчүн карыз алып болсо дагы жанагы айтайлы бир жакшы нерсе уюштуруп, карыз алып болсо дагы жакшы нерсе уюштуруп, жанагы экөөнү жараштырган болсо, ошол адам алган карызыны шариятыбыз эмне төлөөгө кызыктырган. Себеби бул нерсе жакшы амал болгондуктан. Мусулман адамда үлпөттүүлүк, бири-бирине сүйүү, мусулман коомчулугунда эмне араздашуу деген, урушуу, бөлүнүү, жарылуу деген сыпаттан алыс болуусу үчүн ушул нерсеге кызыктырып, зекеттин акчасынан берсе болот ошондой адамдарга деп айткан. Ошол эки мусулмандын ортосун жараштырам деп карыз болуп калган адамга зекеттин акчасынан берилип, кутултурулат дейт. Бул биринчи түрү. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кубайса деген пайгамбарга, Кубайса деген сахабага ушундай деп айтат: "Эй Кубайса" дейт, "Иннал мас'алату ла тахилу илля ли ахади саласатин". Сураштык 3 нерседен башка нерсеге адал болбойт деди. Биринчиси, "Раджулун тахаммала хамалатан фахаллат лахул мас'алату хатта юсибуха thumma yumsik". Ошондой деме мусулмандарды жараштыруу үчүн карыз алып туруп, карыз болуп калган болсо, ошону төлөш үчүн сураса болот деп айтып өткөн. Демек, ушул хадистин негизинде шариятыбыз эмне? Эки мусулманды урушуп калган мусулманды жараштыруу үчүн карыз алган адамга, ошол адамга зекеттин төлөсө болот деп айтат. Бул карыздын биринчи түрү. Экинчи түрү карыз алып өзүнүн нафсына, жогоруда мусулмандарды жараштыруу үчүн алды. Эми бул түрү өзүнүн нафсына карыз алып, карызын өтөй албай калды. Демек, ошондой адамга мубах нерсеге карыз алган болуш керек. Бир туугандар, ушул нерсени жакшылап билели. Мубах
арам эмес, күнөө боло турган нерсе эмес, мубах нерсеге карыз алып, ошол карызын өтөй албай калган болсо, ал адамга дагы ошол карызын өтөй турган деңгээлде зекеттен берилет. Ал карыз көп болсо дагы ошол зекеттин акчасынан берилет. Ошол адам карызынан кутулуп алуусу үчүн. Эми ушундай суроо пайда болот. Кредит алгандар карызын төлөө үчүн зекет берсе болобу деп. Жок, бир туугандар, болбойт. Кредит арам нерседен карыз алып атпайбы? Макул, адал нерсе болушу мүмкүн. Адал ишке дейли же болбосо адал амалга, бирок арам нерседен карыз алгандык үчүн ал нерсеге зекет берсе болбойт. Кээ бир алымдар бир гана учурда берилет, айтып эскертилет. Мына зекетти алгандагы ошол кредитиңди жапкан. Бирок эгерде кийин ошол кредит ала турган болсо, анда такыр берилбейт деп. Бир рет эскертип гана берсе болот деп айтат. Кандай болбосун, сиздин алдыңызда ыктыяр бар болгон болсо, мубах нерсеге карыз алып карыздар болгон адам жана кредитке алып карыздар болгон адам болсо, мубах нерсеге карыз алып карыз болгон адамга гана бериңиз, кредит алганга бербей эле койгонуңуз жакшы. Себеби мусулман адам ушул нерсеси менен кредиттин эшигин жабыш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы кредит ушунчалык көбөйүп кеткен. Бир туугандар, Аллах таалам арам кылган нерсе, сүткорлук жердин үстүнө сиз менен биздин коомчулугубузда ушунчалык тарап кеткенине ан сайын сиз менен биз дагы салымыбызды кошуп койбой эле Аллах тааламдын ыраазылыгын издеп зекетибизди ошолорго берип коюп, анан эртең мусулмандар берет экен зекетини, дагы алсам болот экен деп ошолор ан сайын көбөйтпөсү үчүн андай адамдарга такыр бербей эшигин жаап салсаңыз, кичине ойлонот, сескенет. Мусулмандар жөн нерседен карыз алып карыздар болуп калсам берет экен, кредит алсам бербейт экен деп эмне кредит балким албай калышына себеп болуп калышы мүмкүн. Андан кийинки түрү фи сабилиллах, Аллахтын жолунда дейт. Аллахтын жолунда дегенден максат Аллахтын жолунда согушуп жүргөндөр. Аллахтын жолунда согушуп жүргөндөр бай болсо дагы эмне ошол согуш Аллахтын жолунда согушкандыгы үчүн берилет. Айлык катары ошол мужахид деп коет араб тилинде, Аллахтын жолунда жихад кылган адамдар берилет. Ал жихад ошол мусулмандардын жетекчиси тарабынан милдеттүү түрдө кылынган болсо, же болбосо өзү каалап ушул нерсени нафил деп коет. Жихадтагы өзү өкүмдөрү бар бунун. Келечекте Аллах таалам насип кылса балким өтүп каларбыз иншаллах. Өзү каалап мисалы барып мусулман жетекчиси тарабынан милдет кылбаса дагы, жок өзүм барам, кошуламын деп барып кошулуп ошол жерде жихад кылса дагы, ага дагы беркиси милдеттүү түрдө барганда дагы ушул эмне Аллах тааламдын динин, бардык динден Аллах тааламдын келмесин бардык келмеден жогору кылуу үчүн согушуп жүргөндүгү үчүн ушул зекеттин акчасынан берилет деп айтат. Кээ бир алымдар ушул түрдүн ичине Аллахтын жолунда илим талап кылып жүргөн адамды да киргизет. Демек, Аллахтын жолунда илим талап кылып жүргөндүгү бул Аллахтын жолунда жүрөт деп да айтат. Бирок бир туугандар, бүгүнкү күндө илим талап кылып жүргөн адамдардын көпчүлүгү макул бул маселеде талаш болсо дагы, бирок мискин же факир жактан же болбосо карыздар жактан кирип калышы мүмкүн. Ошондуктан илим талап кылып жүргөн адамга илимге ан сайын немеси сүйүүсү пайда болуусу үчүн, илимге кызыгуусу пайда болуусу үчүн зекеттин акчасын бергенибиз ошолорго жакшыраак. Себеби бир туугандар, бүгүнкү күндө шарият илим талап кылгандар ушунчалык аз. Эгерде жалпылай ала турган болсок, өтө аз. Ошондуктан илим талап кылуучулар көбөйүүсү үчүн сиз менен биз илим талап кылып жүргөн адамдарга зекетибизди берсек, ал албетте нурун ала нур үстүнө нур болот. Ал адам илим талап кылып жүргөн адам бир канча түр жак менен ушул эмне зекет алуучулардын катарына кирип калышы мүмкүн. Мискин жагынан, карыздар жагынан, ушул Аллахтын жолунда жүргөн жагынан кирип калышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Бир эле адамда 3-4 сыпат кээде чогулуп калат. Ошол сыпат 3-4 сыпат чогулуп калса, ал адамга сөзсүз түрдө берүү керек болуп калат. Андан кийинки эң акыркы сыпат 8-чи бул жолдо калып калган жолоочу. Жолдо калып калган жолоочу кээде бай болсо дагы берилет, ошол өзүнүн үйүнө жетип ала турган деңгээлде. Бирок мусулман адам, караңыз, айлакерлик кылбаш керек бул нерседе. Мусулмандар мага жолдо зекетин берет деп үйдөн жолуна жетпей турган акчаны алып алып, анан жолдо калып кетмеш болуп мусулмандардын зекетинен акча албаш керек. Жок, чындап акча алды, акчасын алып уурдатып жиберди жолдо. Андан кийин такыр жолдо калып кете турган болсо, ошол адамга зекеттин акчасынан берилет.
Эми караңыздар, бүгүнкү күндө алхамдулилlah байланыш тармактары жеңил болгондуктан кайсыл жерде калбасын мындай акча алдырып алуу мүмкүнчүлүгү жеңил болуп калган. Ал эми илгерки заманда айтайлы Кыргызстандан, Орто Азиядан ажыга барган адамдар жолдо мисалы акчасын уурдатып жиберген болсо же жоготуп жибере турган болсо эмне кылуу керек эле? Жолдо калып кетиш керек эмес да. Ошондой учурда башка мусулмандар келип ошол адамга үйүнө жетип ала турган деңгээлде зекеттин акчасынан берет эле. Ошон эмне ошондой абалда бир мусулман калып кетсе, анда сөзсүз түрдө ошол адамга үйүнө жетип ала турган деңгээлде зекеттин акчасы бөлүп берилет. Демек ушул 8 түрдүү зекет алуучулар болуп эсептелет. Мындан башкасына зекет берүү ал зекет деп эсептелинбейт, бир туугандар. Эң ачынарлуу нерсе бүгүнкү күндө алхамдулилlah момун мусулмандар зекет берип Аллахтын ушул буйругун аткарган мусулмандар аябай көбөйүп баратат. Бул нерсе аябай сүйүндүрөт бизди. Ошол эле учурда бир нерсе биздин зээнибизди кеңейтет. Бир туугандар зекет берердин алдында зекет илимини үйрөнбөй, зекет бербей турган жерге берип койгондугу ал зээнибизди кеңейтет, бир туугандар. Жок. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла ta'lamun, бир маселени билбесеңиздер илим ээлеринен сураңыздар дейт. Бир барып туруп же болбосо телефондон болобу, же болбосо башка мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып болобу, илим ээлеринен сураңыз, мына адамга зекет берсе болобу деп. Себеби бизде бир акебиз ушундай сурап калды. Сураган жок, айтып калды. Биз ушундай медресе курулуп жаткан экен, медресеге зекетибизден бир бөлүкчөсүн бердик деп. Анан кийин ал эми ушундай соода саттыкта жүргөндүгү үчүн көбүрөөк, эми ал адам үчүн бир бөлүкчөсү бирок $1000 бердик деп айтты. Анан караңыз, медресе курулуу үчүн деп жатат. Могул жерде 8 түрдүү эмне адамдарды айтып өттүк, зекет ала турган. Ошолордун ичинде медресе куруп тургандар барбы? Жок, албетте. Медресе курулуп жатса, мечит курулуп жатса, ал жерге зекет берилбейт. Же болбосо айтайлы, мусулмандарды жашай турган общежитиясы курулуп жатса, ал жерге зекет берилбейт. Ал жерге садака берилет. Садака бул Аллах Тааланын шариаты кызыктырган амал. Кылсак сооп, кылбасак күнөөкөр болбойбуз. Зекет Аллах Тааланын буйругу. Кылсак сооп болобуз, кылбасак күнөөкөр болобуз деген. Бир туугандар, зекетти бөлүп чыгаргандан кийин Аллах Тааланын буйругун аткарып, эми экинчи буйругун дагы аткарыңыз. Ушул 8 түрдүү адамдын бирөөсүнө гана бериңиз, андан башкасына бербеңиз. Ал эми могул медресе курулганына, мечит курулганына, ошого окшогон жакшы иштерине садака берилет. Зекеттен берилбейт, бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бир туугандар, зекет маселесине кайдыгер мамиле жасабаңыз. Дыккаттык менен окуп үйрөнүп чыгыңыз жана кимдерге зекет бериле турганын билгенден кийин анан өзүңүз карап туруп, ошолордун ичинен дагы эң жакшысы, соогу көбүрөөк боло турганын тандаңыз. Эми ушундай кээ бир маселелер бар, ал маселелерди сөзсүз билип алуубуз керек. Зекет капыр адамга берилбейт. Бир гана учурда берилет, жогоруда айтып өткөндөй, жүрөгүнө жебитүү үчүн гана берилет. Бирок негизинен капыр адамга зекет берилбейт. Ошондой эле бай адамга дагы зекет берилбейт. Эгер анын бай экендигин билсек, анын беймуктаж экендигин билсек, зекеттен ал адамга зекет бербейбиз. Ошондой эле бир туугандар, бир учурда жана айтып өттүк, бай адам болсо зекет алып калышы мүмкүн. Ал ушул кызматта ушул зекетти чогултуу деген кызматты аркалаган болсо. Эми ал мусулман өлкөсүндө болот, албетте. Бүгүнкү күндө ал нерсе дээрлик жок болгондуктан, ошон үчүн бул ал-амилин алейха деген нерсени жокко чыгарып турабыз. Ушул ишти иштеп, анан зекет алат деген нерсе бүгүнкү күндө жокко эсе деп айтабыз. Андан кийин бир туугандар, зекет аялга, сиз менен биздин мойнубузда каржылоосу милдет болгон адамдарга берилбейт. Караңыз, аялыңызга зекет бербейсиз, ата-энеңизге зекет бербейсиз. Себеби аларды каржылоо сиздин мойнуңуздагы милдет болуп эсептелет. Кайсыл нерсесине зекет бербейсиз? Тамак ашына, сиздин мойнуңузда каржылоосу парз болгон нерсесине зекет бербейсиз. Бирок сиздин аялыңыздын бизнеси бар болуп, ошол бизнесинен карыз болуп кала турган болсо, же башка жол менен деле мубах жол менен карыз болуп кала турган болсо, ошонун карызын төлөй турган деңгээлде зекетини аялыңызга берсеңиз болот. Себеби аялыңыз акылуураак сиздин зекетиңизди алганга. Себеби тууган урукка зекет берүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, 2 сооп. 2 сооп деп азыр сөзмө сөз айтпайм, хадисти факирге садака берсең, бул жакшы нерсе деген.
Бирок тууган уруңа садака берсең, бул садака дагы болот, зекет дагы болот, ошол эле учурда тууган уруктук мамилени дагы бекемдейт деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул хадистин негизинде зекетти берердин алдында жакындарыбыздан издейли. Жакындарыбыздын арасында ушул 8 түрдүү адамдын арасы, 8 түрдүү сыпатка ээ болгон адамдар чыккан болсо, анда албетте сонун сиз зекет бергендин соогун аласыз, ошол эле учурда тууган уруктук мамилени бекемдеген үчүн дагы сооп аласыз. Андан кийин зекет жогоруда айтып өткөндөй тууган уруктун арасынан каралып, тууган уруктун ичинде муктаж ушундай жогорудагы адамдар бар боло турган болсо, ошол адамдарга берилет. ويجوز دفع الزوجة زكاة لزوجها. Ошондой эле аял киши күйөөсүнө зекет берсе болот. Демек, бир аялдын өзүнүн ошондой эмне мүмкүнчүлүгү бар зекет бере турган. Ал эми күйөөсүндө андай мүмкүнчүлүк жок зекет бере турган. Балким күйөөсү кээде зекет алуучулардын катарына кирип калышы мүмкүн. Ошол учурда эң акылуу зекетке күйөөсү болуп эсептелип калат. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анхунун аялы келди. Анан ушундай деп сурады, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол отурган жыйында садакага ушунчалык кызыктырган эле, ошондо жанагы менин ушундай кооздуктарым бар, сөйкө ошол сыяктуу билерик ошол сыяктуу кооздуктарым бар. Ошол кооздуктарымды мындай зекетин берейин десем, Абдуллах ибн Мас'уд эми күйөөсүнө айтып атат, мен эң акылуумун мага бергин деп айтып атат. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Абдуллах ибн Мас'удга бергин деп айткан. Заужка валадука ахаккун мин мен тасаддакти бихи алейхим. Сен зекет берген адамдардын эң акылуусу сенин күйөөң жана сенин балаң деп айткан. Көрүнөсүздарбы, бир туугандар, ушул хадистин негизинде күйөөсүнө жана баласына зекет берүү эң жакшы нерсе. Албетте күйөөсү зекетке муктаж болгон болсо, же баласы зекетке муктаж болгон болсо. Бирок күйөөсү зекетке муктаж болбогон болсо, анда эмне ал адамга зекет берилбейт. Ошол эле учурда билишибиз керек, аялым зекет береткен деп бутты асып коюп жата бербешибиз керек. Сиз менен бизде аялды багуу мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Каржылоо, үй бүлөнү каржылоо, нафака деп коет араб тилинде, бул эркектин мойнундагы милдет. Кутту намаз парз болгон сыяктуу, нафака дагы сиз менен биздин мойнубуздагы парз. Ал нафакага эмнелер кирет десе, ал нафакага жеп-ичиштик, кийим-кечек жана турак жай менен камсыз кылуу. Ушул нерсе сиз менен биздин мойнубуздагы милдет. Андан кийин кээ бир адамдар бир адамга карыз берген, карызын такыр бербей жүрөт. Зекет чыгаруу учуру келип калганда, ошол карызымдын сага ошол зекетимден алып кала бер деп, ошол карызын кечип коет. Ушул нерсени шейх Мухаммад Солих аль-Уфаймин токтолуп айтып өтүп атат. Андай зекет берилбейт. Бул зекет эсептелинбейт дейт. Себеби зекетти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Аллах таалам кедейлерден алып, анан байлардан алып кедейлерге берүүгө буйруган. Ал эми Куранда худ мин амвалихим садакатан, алардын малдарынан зекетин алгын деп буйруган дейт. Демек зекет алыш керек, анан берилиш керек дейт. Ал дегени жанагы жерде алыныш дагы берилиш дагы амал жок дейт. Кечип койгондугу, зекетимдин акчасы деп. Ошол эле учурда жанагы малдын эң жаманы берилген болуп калат дейт. Жок, мусулман адам зекет бергенде орто малыны бериш керек. Өтө жаманын дагы эмес, өтө жакшысын дагы эмес, ортосун берүү керек. Бул жерде алуу берүү дагы жок болгондуктан бул жерде андай кылып зекет бербөө керек дейт. Бере турган болсоңуз ошол адамга караңыз, сиз бир адамды билесиз, сизден карыз алып бере албай жүрөт. Демек ал адам зекетке муктаж себеби ошол муктаж болгондугу үчүн сиздин зекетиңиз, сиздин карызыңызды төлөй албай жүрөбү, демек ошол өзү муктаж экендигин аламаты. Демек ошол адамга зекетиңизди чыгарып апарып бересиз. Анан кааласа ал сиздин немеңизди, карызыңызды кайтарат. Кааласа башка жака иштетиши мүмкүн. Ошондой кылып берсеңиз болот ошол адамга. Бирок жанагы менден алган карызымды ошол мен зекетим алып кала бер дештик, бул эмне болбойт деп токтолуп өттү шейх рахимахуллах. Ошондой эле бир адам зекет берүү үчүн бир адамды ойлоп, ушул зекетке татыктуу адам болсо керек деп берип койсо, кийин бирок белгилүү болуп калса, ал адам зекетке кадыр эмес, зекет алуучулардын катарына кирбеген адам боло турган болсо, анын зекетке
жүрөт деп эмне шейх айтып өтөт. إذا صاحب الزكاة فدفع لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه. Сіздерге арабчасын оқып бердім, себебі эмне сөзім бурмаланып қалбасдығы үшін. Егер де дейді, bir адам зекетini берген болса, ушул адам зекет алуучулардын катарына кирсе керек деп. Бирок кийин анын чыныгы жүзү белгилүү болуп, ал зекет алуучулардын катарына кирбейт экендиги белгилүү болсо, анын зекетке жүрө берет дейт. Себеби Бухари жана Муслимден ушундай хадис келген. Бир киши айтты: "Валлахи ла атасаддақанна". Аллах менен касам ичем, бүгүн мен ушундай зекет берем деди. Андан кийин ошол жердеги зекетини бир адамга берди, кийин ал адам бай болуп чыкты. Адамдар айта баштады, ушундай байга садакасын бериптир дейт. Ошондо фақала алхамдулиллахи аля ғанийин фаутия фақила аммал ғанию фалааллаху яътабиру фаюнфақу мимма атахуллах. Демек, бул жердеги сиз менен бизге ушундай керектүү жери ошол жерде анын эмне садакасы кабыл болду, бай болсо дагы деп айтылган жери деп айтты. Демек, ушул хадистин негизинде эмне байга берип койго турган болсок, же зекет алынбай турган адамга берип койсок, кийин ал адамдын чыныгы жүзү билинип, зекет алынбай турган адам болсо да зекет жүрө берет дейт. Бирок бир туугандар, жакшылап эстейли, зекет берердин алдында жакшылап сүрүштүрөйлү, билейли, себеби бул парз болгондуктан буга кайдыгер мамиле жасабашыбыз керек. Кийин бул зекет алуучу адамдын катарына киреби деп, анан кирсе анан кийин берейли. Себеби сиз менен биз эгер кемчилик кетирип, анын абалын үйрөнбөй туруп берип койсок, анда ал башка маселе. Анда анын зекети кабыл болбой калышы мүмкүн. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына Язид деген киши келди дагы зекетини берди. Анан анын алдына Маан деген ошол Язиддин уулу келди дагы, ал зекет алуучулардын катарында эле зекетин алды. Жанагы жерде атасы билип калып, баласы зекетин алгандыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Не үчүн бул менин акчамды алат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Лака ма навайт я Язид, ва лака ма ахатта я Маан". Сага дейт, Язид бергениңден сол болот, ал эми сага Маан алганың ошол өзүңө калтырып бергин деп калтырып койду дейт. Демек, кандай болбосун, бул хадис эмне сиз бергенден кийин иншаллах бергенден соң аласыз. Ошондуктан зекетти берүүдө ар бирибиз ошол 8 түрдүү адамды карап чыгышыбыз керек. Жана ошол 8 түрдүү адамдын дагы ичинен кайсынысы көбүрөөк муктаж болсо, ошого беришибиз керек. Бир адам зекетини бардык бөлүчөсүнө бөлүп берсе болот. Ошол эле учурда бир канча адам чогулуп туруп, ошол 8 түрдүү адамдын баарына таап берсе болот, же болбосо бир түрдүү адамына да берип койсо болот. Бир адамга берип койсо да болот. Бир адам көп адамга берип койсо болот зекетини. Ошондой эле көп адам бир адамга берип койсо болот, көп адамга берсе да болот. Ушулардын баардыгы иншаллах зекет болуп эсептелет. Дагы кененирээк маалыматты иншаллах чоңураак китептерди алганда окуйбуз иншаллах. Аллах субхана ва таала алган илимибизди, алган маалыматтарыбызды пайдалуу кылсын. Ушул нерсеге амал кылуучу момундардан кылсын. Аллах субхана ва таала бардык момун мусулман үммөтүн кыйынчылыктан чыгарып, жеңилчилик насип кылсын. Жана хидаятка бекем кылып, эки дүйнө бактылуу инсандардан кылсын. Аллах субхана ва тааламдан дайыма сурайлы бир туугандар, Аллахым бизди берүүчүлөрдөн кылгын, алуучулардан кылбагын деп. Аллах субхана ва таалам бардыгыбызды зекетти өз убагында бере турган жана чыныгы татыктуу зекет алуучу адамдарга бере турган момундардан кылсын. Аллах субхана ва таалам биздин колубузду дайым бийик кылсын. Алуучулардан кылбасын, балким берүүчүлөрдөн кылсын. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.